Москва, Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 2-3 эсеге кыскарды. Акыркы жылдары Орусияда миграциялык саясат кескен катаалдашты. Айрыкча чет өлкөлүк жарандардын эмгек ишмердүүлүгүнө байланыштуу мыйзамдарга улам жаңы талаптардын киргизилиши мигранттардын санын олуттуу түрдө азайтты. Бул процесстен Кыргызстандын жарандары да четте калган жок. Алсак, патент алуу шарттарынын катаалдашы, каттоо эрежелеринин татаалдашы, миграциялык көзөмөлдүн күчөтүлүшү жана административдик жазалардын көбөйүшү мигранттар үчүн кошумча тоскоолдуктарды жаратты. Мындан тышкары, мыйзам бузган деп табылган чет элдик жарандарды абакка кесүү менен коркутуп, согушка күчтөп жиберүү сыяктуу чараларда көп колдонулууда. Натыйжада көптөгөн кыргызстандыктар Орусияда иштөөнү кооптуу же экономикалык жактан пайдасыз деп эсептеп, башка өлкөлөргө багыт алууга же мекенине кайтууга аргасыз болушту. Мурунку жылдары бейрасмий эсептер боюнча Орусияда 1 миллионго жакын кыргызстандык эмгектенип жүргөн болсо, алардын саны 2-3 эсе кыскарып, бүгүнкү күндө 341 миңдин тегерегинде гана экени калганы айтылууда. Алар негизинен курулуш, соода тейлөө, транспорт жана коммуналдык кызматтар сыяктуу тармактарда иштешет. Мигранттардын санынын азайышы бир жагынан Орусиянын ички эмгек рыногуна таасир этсе, экинчи жагынан Кыргызстандын экономикасы үчүн да маанилүү кесипеттерди жаратууда. Анткени эмгек мигранттары жиберген акча каражаттары котормолор көп жылдар бою өлкө бюджети жана калктын социалдык абалы үчүн маанилүү булак болуп келген. Тирүүлөрдү да ойлойлу. Бишкек мэри көрүстөндү көчүрүү тууралуу Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Борбор калаадагы профсоюз көчүсүнүн улантылышына байланыштуу көрүстөндү көчүрүү маселеси боюнча тургундар менен жолукту. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул иш-чаралар Бишкек Кара Балта жолундагы тыгынды азайтууга багытталган. Айбек Жунушалиевдин айтымында долбоор 2 вариантта жазылган. Биринчисинде жол көрүстөндү кесип өтсө, экинчисинде аны айланып өтөт. Шаар өнүгүшү керек, бир жерде тура берген болбойт. Тирүүлөрдү дагы ойлойлу. Мисалы, калаанын өнүгүшү үчүн Ош менен Балыкчы шаарларында көрүстөндөрдү көчүрүшкөн. Шаар өнүгүп, элдин саны өсүүдө. Мөөнөт жана мыйзамдар көрүстөндү которуу боюнча бар, аларды сакташыбыз керек, деди кала башчысы. Мэр көрүстөндү көчүрүү маселеси жергиликтүү тургундардын талаптарын эске алуу менен чечилерин, кийинчерээк эл менен дагы бир жолугушуу болорун айтты. Ошол эле учурда Жунушалиев бул маселеде чагымчылыктарга жол берилбеши керектигин баса белгиледи. Бишкек чеби газга өтсө жылуулуктун тарифи жогорулап кетет. Бул тууралуу Бишкек мэри Айбек Жунушалиев парламентте билдирди. Анын айтымында, мындай кадам шаардыктардын капчыгына оорчулук келтирет. Жебдин жабдуусу эскиргендиктен жылуулуктун жарымы жоготууга учурайт. Бирок биз чара көрүп, аракет кылып жатабыз. Мурун Борбор 150 миң абонентти тейлесе, азыр 13-4 миң киши 6 газ казан орнотулган Бишкек Селмашка өттү. Жылуулуктун өздүк наркы төмөндөп, бул өз кезегинде тарифтерди карап чыгууга мүмкүнчүлүк берүүдө, деди Жунушалиев. Мындан тышкары, кала башчысы жебышка да себеп экенин моюндап, ошол эле учурда пайыздык көрсөткүч менен алганда транспорт менен жаңы конуштарда жагылган көмүрдүн аба көбүрөөк булганып жатканын белгиледи. Ички иштер министрлиги дагы бир автомектептин жетекчисине кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук соту дагы бир менчик автомектептин жетекчисине кылмыш иши козголгонун Азаттыкка ырастады. Райондук соткуч аттуу жарандын бөгөт чарасын 30 январда карап, үй камагына чыгарган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы ага кылмыш жаза кодексинин 379-беренесинин ОФ 379-берене документтердин жасалмасын жасоо 3-бөлүгү боюнча кылмыш ишин козгогон. ИМдин тергөөчүсү шектүүнү камакка алууну өтүнүп, сот өтүнүштү канааттандырган эмес. Ушул эле райондук сот мындан мурда айдоочуларды даярдоо борбору менчик автомектебинин жетекчиси Тагайбек уулу Медербек кармалып, 1 айга камакка алынганын ырастаган. Ички иштер министрлиги ага кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүгү менен бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана массалык баш аламандыктарга чакырыктар, ошого тети жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар кылмыш ишин козгогон. Президенттин иш башкармалыгы быйыл жыл башынан тартып Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк берүүнүн, автомектептерде окуунун жаңы тартибин бекиткен. Ушул жылдан баштап жарандар мамлекеттик автомектептерде окуй турганын айткан. Жеке менчик автомектептердин жетекчилери 23 январдан тарта иш токтоп калганын, буга транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо мамлекеттик борбору бирдиктүү базаны жаап койгону себеп болгонун айтып чыгышкан. Алар 27 январда мамлекеттик мекемеге барып, түшүндүрмө талап кылган. Автомектеп жетекчилеринин катарында Медербек Тагайбек уулу мекеменин кызматкерлеринен нааразылыгын билдирип, маалымат каражаттарына маек берген.
Бул маселени жогорку кеңештин бир нече депутаты парламенттин 28 январдагы жыйынында көтөрүп, депутаттык комиссия түзүү сунушун беришкен. ВЖНАС категориясындагы айдоочулук күбөлүктөрдү алуу боюнча жаңы окуу программасы бекитилген. Эми F категориясы үчүн окуунун мөөнөтү 480 саат же 10 ай болот. С категориясындагы күбөлүктү алуу үчүн курсанттар 12 ай окуйт. Кийин президент Садыр Жапаров 30 январдан тартып менчик автомектептердин лицензиясын токтоткон жарлыкка кол койгон.